Барыңара салам. Менин бүгүн 1-чи туулган күнүм. Мага эртең менен апам айтты. Бүгүн мага 1 ай толду деп. Мен билем, бул мен үчүн эң маанилүү ай. Себеби мен соңку 2 жылда абдан бат өсөм. Эми мен күн сайын жаңы нерсе үйрөнөм. Анан дагы үй бүлөм менен сүйлөшкөндү үйрөнүп атам. Мисалы, курсагым ачканда оозумду ачып, эмчек издей баштайм. Кээде манжамды сором. Мына ушундай. Саламатсыңбы алтыным? Ойгонуп калдыңбы? Курсагың ачтыбы? Азыр апаң сени эмизет. Азыр курсагыбызды тойгузабыз. Анан ойнойбуз. Атаң келгенде үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барып келебиз. Ал жакта биздин мээрман айым доктурубуз бар. Ал сени көрүп, салмагыңды өлчөп берет. Доктурдан болсо сенин кандай өсүп атканыңды сурайбыз. Канчага чоңоюп турсуң? Менин алтыным. Ой кызым, кайрадан Алтынайды эмизип атасыңбы? Упчуну берип койсоң соруп уктап калмак. Эч кандай упчу эмиздик керек эмес. Анын зыянын мага төрөт үйүнөн эле айтышкан. Ал инфекциянын булагы болушу мүмкүн. Анан дагы упчу Алтынайдын апасын алмаштырганын каалабайм. Баланы упчу эмиздик соорутуп уктатып атса, мен анда эмчеген эселе болуп калбаймынбы? Менин сүтүм да азайып кетиши мүмкүн. Мына, ишенбесеңиз өзүңүз окуп көрүңүз. 3-чү бетинде. Эгерде балага упчу эмиздикти дайыма бере берсе, сооруу рефлекси төмөндөп кетиши мүмкүн. Себеби бөтөлкөдөн эмүү оңой болот. Натыйжада бала эмчек эмгенде чыргоолонуп, эмчек сүтүнөн баш тарта баштайт. Кийинчерээк жасалма сүттөрдү гана ичкенди каалап калат. Мындан башка упчуну сорууда бала абаны көп жутуп алат. Мындай учурда бала кекирет, ичине жел туруп калат жана ичи сайгылашып оорутат. Упчу эмиздик менен эмизүү ич өткөк оорусунун күчөшүнө, тиштин оорусуна жана ортоңку кулактын сезгенүү коркунучун туудурат. Тайне, эмне деп атасың? Кайдагы упчу эмиздик? Кереги жок мага андай нерселер. Менин апам бар. Макул. Эң негизгиси Алтынайга пайдалуу болсо эле болду. Мен кирлерди жайып койдум. Дагы эмне жардам керек? Рахмат, апа. Ансыз деле чоң жардам берип атасыз. Сиз жок болсоңуз эмне кылат элем? Мен сага жардам берейин деп атайын келбедимби? Аскат да азамат экен. Жакшы күйөө буйруптур сага. Мага дагы атам жагат. Мен менен сонун ойнойт. Ар кандай үндөрдү чыгарган оюнчуктарды өзү жасайт. Негизи атам менен жыргал. Мына, курсагым тойду окшойт. Курсагың тойдубу, жаным? Ой, кантет? Бети тим эле ширин. Алтынайдын көзүн карап, аны тураганыңарда тим эле изилип кетем да. Мага дагы абдан жагат бул оюн. Гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы. Ушинтип биз бири-бирибизди туурайбыз. Эми угуу сезимибизди машыктырабыз. Апа, шылдырагыбыз кайда? Эмиздик бөтөлкөсүнө кичине бурчак салып койгом. Сонун шылдырак болуп калды. Кана, кайда шылдырап атат? Зың-зың-зың-зың-зың-зың-зың. Мына бул жакта. Азыр кайда? Карап койчу. Мына бул жерде. Болду. Жакшы ойноп алды кызыбыз. Уктайлы. Кел, мен жаткырып коеюн.
Aldi ak böpüm, ak beşike jat böpüm. Aldi ak böpüm, ak beşike jat böpüm. Апам атама мени азыр көп уктайт деп айтты. Ошондуктан мен көпкө ойнай албайм. Аябай уйкум келип атат. Мен тез ойгонуп турам. Кээде апам менен атам муну билбей деле калышат. Бирок мен зерикпейм. Айланамда канча деген кызыктуу нерсе бар. Үстү жакта илинип турган оюнчуктарды карап жатам. Мага абдан жагат. Ата-энем ар түстөгү курактарын да илип койгон. Мени карасын деп. Ар кандай буюмдарды карматып көрөт. Мени сезсин деп. Жакындарымдын өңүн да таанып калдым. Атам менен апамдын үнүн даана билем. Азыр ирип кеткенде апамды чакырам. Апа! Апаке! Акырын жаным менин. Болду үйлөбө. Апаң жаныңда. Эмне болду сага? Ның болуп калган турбайсыңбы? Азыр мен сенин кийимдериңди алмаштырам. Мына, ушинтип алтын айдын шымын алмаштырабыз. Мына, эми жакшы болду. Кимдин кичинекей буту болду экен. Азыр кармайм. Ушул бутту кармайм. Өпкүлөп коем. Апам мени жагымдуу кытыгылайт. Жылмаю мага жарашат дейт апам. Бирок мен азырынча каалаганда эле күлө албайм. Антпесе ата-энемди көргөндө эле күлө бермекмин. Кел эми, сага массаж жасап берейин. Ой, массажды да жакшы көрөм. Негизи эле жакшы көрөм. Апам аркамды, бутумду, ичимди ысылаганда. Ай, жыргам. Менин ата-энем эң сонун адамдар. Негизгиси эч кимди угушпайт. Кече кошуна келип, курсагы ток, кургак болсо, ар бир үнгө бара бербеш керек деп коет. Ыйлап басылат дейт. Кыйынын тимели. Өзүм көрмөкмүн. Кырганда эч ким келбей койсо, үнү бүтүп калмагынын. Эмне болуптур? Курсагым ток, кургак болсом, балким колго баргым келип атат. Бирок менин апам азамат. Ага ушинтип эле айтты. Баланын ыйлаганы анын бир нерсеге зарылдыгын билдирүүсү деп. Ыйлаганга тез келип, баланы колго алып соротсоңор, балада силерге ишенич пайда болот. Кошуна дагы эле болбойт демеле. Колго көндүрүп аласыңар, өзүңөр эле кыйналасыңар деп. Атам айткан, сүйүү менен баланы бузуп албайсыңар деп. Балдар сүйүүгө бөлүнүп өсүш керек. Эми кургак шым кийели. Мына, эми бир аз көмкөрөбүздөн жатып туралы. Мээрман айым айткан. Баланы көмкөрөсүнөн жаткызуу абдан пайдалуу деп. Андай абалда баланын арка бел жана моюн булчуңдары чыңалат. Менин башым денеме салыштырмалуу чоң болгонун сезем. Ошондуктан өз алдымча башымды түз кармай албайм. Бирок тайнем моюн булчуңдары чыңалганча бир нече жума ошондой болот дейт. А биздин алтын айыбыз кантип эмгектейт? Саламатсыңбы алтыным? Атам келди. Бум. Шолт бам. Атамдын бети абдан кызыктуу. Ар нерселерди жасай алат. Мен аны кызыгуу менен байкап турам. Анан мага абдан көңүлдүү болот. Жүрү бийлейбиз. Атам менен дайыма көңүлдүү. Апам менен бир бүтүн экенибизди сезем. Атам менен өз алдынча инсан экенимди сезем. Тамак, бешик кырларын,
Анан массажды апамдан алам. А көңүл ачуу менен оюндарды атамдан алам. Баса тамак. Апа, кайдасың? Апаке! Гүлнара, Алтынайдын курсагы ачса керек. Кел, тамак ичели да, Сейил дегени чыгалы. Билесиңби, бүгүн Алтынай экөөбүз ойноп жатканда алаканына шылдыракты тийгизип койсоң, шап кармап алды. Ал шылдыраса, кунт коюп угуп калат. Ооба, музыкага абдан шыктуу кызыбыз. Апасы менен тайенесинин ырларын кандай жактырып угат. Мен деле ырдаганымды жактырып угат. Кулагымда аюу басып кетсе да. Мен Алтынайга китеп окуп бергенди көбүрөөк жактырам. Кызык, доктурубуз эмне дейт болду экен? Сиздин кызыңыз Азамат дене толкусунун да, акыл эс сезимдеринин өнүгүүсү да баары жайында экен. Салмагын да, боюн да жакшы кошуптур. Бир нерсени гана белгилеп айткым келет. Эмчек эмизүү баланын алгачкы 6 айындагы эң маанилүү тамактануу. Ошондуктан эмчек сүтүнөн башка эч нерсе бербегиле. Мисалы, суу, шири, уйдун, эчкинин сүтү. Ооба, биз ошондой эле кылабыз. Дал ушундай уланта бергиле. А мен доктур катары бул нерселерди сунуштайм. Баланы чалкасынан уктаткыла, кысып орогондон алыс болгула, чүмкөбөгүлө. Бала уктап жатканда бети жабылып калбасын карап тургула. Бала уктаган бөлмөдө тамеки чекпегиле. Ити болбош үчүн күнүгө 1-2 сааттан таза абада сейилдеп тургула. Балага көрүүгө, угууга, сезүүгө жана кыймылдөөгө шарт түзүп бергиле. Анан дагы баланы карап жылмаюу, бала менен көбүрөөк сүйлөшүү, сүйлөдө ар кандай кыймыл аракет менен коштоо абдан маанилүү. Мына, бул китепчени алгыла. Бул жерде баардык сунуштар жазылган. Эң негизгиси балаңар силердин сүйүүңөрдү сезсин. Баланын керектөөсүн толук канааттандырсаңар, балаңар тың чоңойот. Баланы күнүгө киринтип тургула. Ийгилик каалайм. Рахмат. Жакшы калыңыз. Жуунганды аябай жактырам. Суу бул деген күч. Кандай кызыктуу нерселер көп. Колу бутуңду чапкылап, жыргап жатасың. Кандай жакшы. А негизинен апам менен атам да элемин. Бирок кичинекей, мейли. Мындагы жакшы жактар бар. Андан ары эмне болоорун көрө жатарбыз. Тарбия сырларынын кийинки көрсөтүүсүндө бала 3 айда эмне кыла алат? Баланын калыптануусуна кандай шарт түзүш керек? Туурап ойноо деген эмне? Жана балаңыздын акыл ой жөндөмдүүлүгүнүн өнүгүүсүнө кандай жардам берүү керек деген суроолорго жооп аласыңар. Унутпаңыздар, балдарыңарга мээрим тартуулагыла. Алар биздин болгон байлыгыбыз.